2017 yıl iýindan başlap yer gasıldı. Ишқан кирпичтердин түрлөрү. Алдынан bir şarça çıkıp atat. Алтын күмүш буюмдары ушунун ичинде сакталган. Гилейгенле чоң шар деп атасыз, агай. Үйлөрдүн ордулары бар, бышкан кирпичтен салынган. Ушул жерде мен 15те үйдүн болжолун билем. Ар түрлүү нефриттен жасалган тетигил ак нерсе нефрит деди. Мунун жердин астында подземный туннель бар. Водопроводдун трубасы. Кубур деп коет кыргызча, кубурлар. Жанакы Айкөл Манаста Кызыл шаар деп жазылып турат. Кызыл шаарды каптаткан деп жазылып. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн болсо бизде өзгөчө программа. Азыр мейманым тарых изилдөөчү Кайырбек Коңурбаев экөөбүз ушул ярыш өрөөнүнө келдик Кочкордогу. Анан ушунчалык bir башкача кызыктуу bir жердин алдынан bir шарча чыгып атат. Менимче бул гилейгенле чоң шаар деп атасыз, агай? Ооба. Баласагын шаары деп атасыз. Баласагын шаарда мен аныктагам. Анткени себеби тарыхта 1640-жылы Махмуд ибн Вали деген өзүнүн Сырдуу деңиз деген китебинде бул Баласагын шаарында 270ге жакын бышкан кирпичтен салган хан сарайлар, мечиттер, медреселер, аркалар, мунаралар бар деп жазган. Ана мен салыштырып көрүп, бурананын тегерегин карап көрдүм. А жерде бышкан кирпичтен салынган бир эки челе эме бар, калганы топурак. А бул жерде жердин астында бул аянтта мындан батыш жагында узундугу 7 километр, туурасы 2,5 километр жерде бышкан кирпичтен салган үйлөрдүн истери бар. Мен азыр сиздерге мындай чыкканда ошол эмелерди көрсөтөм. Анан мына бул жерде бул курулуш мен муну 1988-жылы ушул жерге Сенажный яма деп бульдозерлор чуңкур казып атканда бир көргөм. Андан кийин 96-жылы элге бул талаалар үлүшкө берилип атканда бир көргөм. Анан ошо менен эле тынч туруп калганбыз. Анан 2011-жылы бул жерге ошо черный копательдер келип, анан муну казып, стеналарын бузуп атканда токтоттуруп, ошо менен ага органдан кишилерди чакырып, Манас университетинен Кубат Табалдиевди, Америка университетинен Айда Абдыканованы, кыргыз телевидениесинен Мирхамит Токтогулду чакырып ошол жерден ошол жигитти алып келип, органдын немелери менен интервью алып, анан эме кылганбыз. Анан ошондон кийин бул жерди казуу жөнүндө маселе 6 жылга созулду. 6 жыл мен тажабай ушул Кубаттын Табалдиевдин артынан Манас университетине барып турдум. Анан а кишиге рахмат. Ошол ушуга каражат табылбай, бийлик тарабынан биздин мамлекеттин өзүнүн 1987-жылдан бери археология 1 сом да которулбаптыр. 1 сом да берилбептир. Болгон эле баягы тиги СССР убагында СССРдин немеси менен берилген акчалар менен иштешип, анан кийинки археологиялык практикада ошо 1 сезондо 1 жума ар кайсы жерден казууларды жүргүзүп эле ошо менен токтоп калган. Анан бул жерге чоңураак акча керек экен. Анан ошол 2016-жылы ТИКА агентствосу, ошол Туркиянын ТИКА агентствосу каржылап, анан 2017-жылы июндан баштап жер казылды. 3 жыл казылды. Анан 3 жыл казылгандан кийин бул жерде мына 2 комнат болуп турбайбы? Анан эми алардын өзүнүн көз карашы боюнча бул мавзолей, анан күмбөз деп чыгышты. Булар тиги Сатык Бура Карахандын күмбөзү деп чыгышты. А бирок кийин толук казып келгенде ал хандын, Кагандын сөөгү чыккан жок. Бул жерден бир 3 адамдын сөөгү чыкты, экөөнү жез тор менен тордолгон. Анан бир аялдын жарты денеси чыкты, азыр ошол жез менен эметилген экен. Анан мен Кубаттагы деп айттым, Кубат, мен изилдеп жүргөнүм бар, ошону дагы көңүлүңө алсаң десем, ал өзүнүн версиясы менен макаласын жазып чыгарды эмелерге. Анан мен өзүмчө өзүмдүн көз карашымды эметтим. Анан бул жерде мен
байкоом боюнча бул жанакы балык оосунун санжырасында ажайыпкана. Ажайыпкана бул жерге ошол илгерки мусулманчылыкка чейинки адамдардын эмелери, байлыктары сакталган. Хандын казынасы да подземный банк деп койсо болот да. Kunstkamera dese de болот. Анан ошол эмеге эки камералуу эки эшигин аркасы менен ошол эмеси менен ошол баласагын тиги баласагындагы байлардын, хандардын сүрөттөрү, ар кандай байлыктары, алтын, күмүш буюмдары ушунун ичинде сакталган. Бул музей быйыл 9 жыл болот түзүлгөнүнө. Мен мурун эле мындан 30 жыл, 35 жыл мурун эле чогултуп жүргөм. Анан бирок атайын музей ачуу эмеси ушул Кубат Табалдиевдин жардамы менен болду. Индиана штатынын Индианаполис университетинин департамент антропологиянын директору Ен Пайберин деген $1000 берди ушуга. Анан ушуну жасап, анан эметип чыктым. Анан мунун ичинде ушул могу Карабактын ичинде жана айтып атпайм 36 гектар чепилдин ичинен табылган оокаттар. Бул жерде жанакы сиздер барган чуңкурда бир кирпич, анан бир көк сыр менен сырталган кирпич бар. Калганын баардыгы бул жердеги айдоодон табылган. Сиздин айдоодон? Жанакы жердеги. Биз барып эмеле көрүп көрбөдүкпү? Анан ошонун үстүнөн гана мен айдоон айдап эметкен. Биз археологиялык раскопка кылган жокпуз. Мен вообще археолог эме кылган жокмун. Жалгыз эле ошол үстүнөн табылган оокаттарды койдум. Анан кийин жанакыдай металлоискатель менен келгендер менен да бир сире өтүп, анан алар таап бергенди да койдум. Эч кандай тиил табылган оокаттарды бирөө сат десе саткан жокмун, чогултуп. Бер десе берген жокмун. Кыргыз элинин тарыхы өзүнүн кайсы аймактан табылса, ошол аймактын фактысы ушул жерде турат. Мына ушул жерде мен айтып атпаймынбы? Мейли биздин тарыхчылар жаман көрсүн. Суяп деп айтып атканымдан кайтпайм. Анткени аныктамам бар. Аныктамам мунун ичиндеги турган нерселер кыргыз элине мүнөздүү оокаттар бар бул жерде. Жанакы оюлар, орнаменттер, эмелер бар ушул жерде. Анан бул жерде айтып атпайм, бул таш доорунан берки адам баласынын жашаганы мына сырттагы жана сүрмө жаргылчак, жанчма жаргылчак, айланма жаргылчак, анан тигил рудаларды, породаларды майдалаган жаргылчактар бар. Ошо минералдарды майдалап, жана боекторду эметип чыгарган, темирдин түрлөрүн майдалаган нерселер колдонгон таш доорундагы курал жарактар бар. Анан мына сүрмө жаргылчактын бир эмеси. Бул сүрмө жаргылчак. Сүрмө жаргылчакты мен азыр мен сиздерге көрсөтөйүн. Водопроводдун турбасы. Кубур деп коет кыргызча, кубурлар. Муну бири-бирине кийгизип, конус. Анан эме кылган. Анан ушундайлар бул эмеде бул жанакы сепилге эки жерден таза суу киргизген эмеси бар. Изи бар да, мындай айтканда трасса. Андан башка мына бул жерде сырдалган буюмдардын, сырдалган карапалардын эмелери болор. Сыныктары экен. Сыныктары. Бала кезде бүтүн тапчубуз эме жок. Анан боулар болсо мына жыгачтын мыктары. Биз бул жердеги буюмдардын баардыгын атайын инвентаризациядан өткөрүп деме китеби турат. Баарынан номер коюп, баардыгын эме кылганбыз. Эсеп-чот да бар бул жерде. Ай, бул нефритпи, айнекпи? Бул эмне? Бул айнек боулар. Боулар айнек, жана айнек идиштердин калдыктары. Булар болсо тиги карапан сырдалганы, поливной керамика дейт муну. Поливной керамика дейт. Глазированный деп коет. Керамика. Булар айнектер. Бул болсо темирдин мыктары. Бул болсо адыргы кылыч. Жанакы килем таар соккон эмеси ушунда бул кылычы, тиги аркындысы адыргы деп коет ортоңкусу. Анан бул турбалар. Андан бери мына бул жерге келели.
Мергенчинин жанакы түтөтмө мылтыгына ок куйган чөмүч. Коргошун эритип куйган чөмүч. Кыргыштар, ишин ар кандай шибегелер, эмелер турат. Андан кийин мына бул жерди жакшылап караңыз. Мына мен тиги улупа турат, улупа менен карасаңыз. Монун беттеринин баарына кыргыздын оюлары салынган шөкөттөр. Ат жаптыктардын бетинде жанакы жүгөн, куюшкан, көмөлдүрүк, басмайыл, ар кандай жанакы териден жасалган нерселерге чабыштырылган оокаттар бар. Андан башка мына эмелер, топчулар турат. Кыргыздын топчулары. Күмүш окшойт ага, Күмүшү бар, жеси бар, колосу бар. 88-жылы Касканда биринчи бүлдөсөрлөр мунун үстүн эметип кетиптир. Бирок ага чейин мунун ичине жанакы бул агып келген селдин топурагы толгон. Селдин топурагы толгон. Эми мына бул жерде мындай да, мына бул көрүп турасыздар. Бул селдин топурагы. Бул өзү 4 метр жерди казып туруп, жерден көтөрүп чыккан өйдө карай. İçin аябай кооз толгон, бирок сырты грубый, аябай мындай тартипсиз анткени казылган чуңкурдун бер жак бош жерине сынык кирпичтерди салып, анын ичине аябай сонун кылып кооздоп, плинтус жасап, бардык эмелер, оюлар менен жасалып чыккан эме мунун ичи. Анан мунун ичинен касып эметкенде мунун ичинен эмне чыкты? Жанакыдай аялдын жарты денеси чыкты, бир баланын башы чыкты, 14-15 жашар. Эки эркек адамдын денеси чыкты. Бирөөнүн бутунун жарымына чейин баягы медный проволока, жес, тор кийгизилген бойдон экен. Эмнеге антышты экен агай? Анан аны тигилер алы ыргытып, бери ыргытып, тигил жес торду сууруп алышканбы, жанагы тоногондор. Анан белгисиз. Андан башка нефритовый тарелкалар чыкты. 12 нефритовый тарелка чыкты. Андан башка нефрит таштар чыкты. Ар түрлүү кооздуктар чыкты. Мен сиздерге тигил Facebook'ta эмес, өзүмдүн эмеден компьютер менен ошол сүрөттөрүн берем. Аны карап көрүңүздөр. Эми анын баардыгын ошол чогултуп Манас университетинин музейине койдук. Ошол жерде музейде ошол жана нефрит тарелкалар табылган оокаттын баары ошол жерде жанакы тиги склептин үстүндө тактайдын мыктары чыкты. Анын да бир топ немелер чыкты, аны баарын көрөсүздөр. Анан бунун бир өзгөчөлүгү ошол жердин астына 4 метр кылып казып киргиз коюп, анан үстүнө купол чыгарып, 4 бурчуна мындай өйдө карай эме шиш чыгарган. Анан мына бул астыңкысы ошо материковый грунт. Мына материковый грунт, муну бул көрдүңүзбү? Муну кум шагыл болуп турбайбы? Өйдөгү топурагы ошо селдин топурагы, мына бул жер. Андан кийин экинчи катмар дагы эме болгон, анан эң үстүнкү катмар, мына бул үстүнкү катмар. Таш менен топурак болуп турат. Бияк шагыл менен таш топурак аралаш. Ортосу чопо. Анан эмне мүнөз бир кызык нерсе, мунун ичиндеги алып чыккан топурак ана 3 жыл тазаладык да. 3 айдан ар бир 17-жылы 3 ай, июнь, июль, август. Андан кийин 18-жылы, анан 19-жылы 1 ай иштелди деди бар жак бетин. Анан ошондо бул ичине кирген топурак үстүнкү катмар, азыркы мына пайдаланып аткан катмар ошонун ичине кирип калган. Значит, Демек, сел жүргөндө бул бүтүн бойдон болгон. Анан жана 20-27-жылы каптарын тешкенден кийин бияктан өрөөндөн агып келген суу менен үстүнкү селдин немеси мунун ичине толуп калган. Анан жанакы 88-жылы бул жерди түртүштү. Андан кийин ошо менен турган, 96-жылы көргөн. Анан 2011-жылы талкалашты. 2015-жылы дагы стеналарын талкалаганда Кыяс Молда Касымовго чейин чыгып, президенттин аппаратына чейин чыгып, КГга чейин чыгып, анан бул жерде эмне кылабыз деп анан
ошондон кийин анан кыймыл аракет болуп анан жана казуулар жүрдү. Анан эми мен ошол кезде эле айттым Кубатты Алдиевке. Рахмат, ал аябай эмгек кылды. Күжүр менен өсүн ишин билген жакшы адам экен. Анан мунун батыш жагын мына бул талаалардан шурп кылып көрөлү десек, макул болбой. Эми азыр бул жердин баарын көрүшүп эми казууга туура келип турат. Казбасак мына жылга 70 жылдан бери айдап келатабыз, талкалап келатабыз, кирпичи момун деп талкалап келатабыз. Бул жерде Кыргыздын тарыхы жатат. Килтеген шаар жатат. Айтып атпайм, узундугу 7, анан туурасы 2,5. Эми мунун жердин астында подземный туннель бар Уламышта. Мен да ошол жердин ачып да көрдүк да. Мен бала кезде кирип да көргөн жерлерим бар. Ат жабдыктардын тигил жүгөндүн эмелери, ноктолордун жамеси, курдун тоголору, адамдын курдун тоголору, эмелердин баардыгы ошол жерде, кишендин калдыктары, анан карапа идиштердин мындай бетинде сүрөттү, чиймелер түшүрүлгөндөрдү чогултуп койдук о жерге. Тигинде карапанын көпчүлүгү мына эшикте сырттан көрдүңүздөр, аябай көп. Жанакы бул жердеги 2 тонна карапаны мектептин балдары эле чогултуп берди 1-2 саат эле жанакы жерден. Жанагы айдоодон. Анан бул агай эмне экен булар? Шөкөттөрбү же? Шөкөттөр эми бул жерде ар түрлүү ошол колдонгон эмелери окотур. Мына бул беркisi оймок, оймоктун тамандары, бул оймоктун тамандары. Анан чачуштукка колдонгон бул чачка жанакы эме. Чачуштукка эметилген. Андан кийин мына бул жерде карабайсыз, мына жүрөкчөлөр бул эмелер. Ар кандай кооздуктар, мунун баарын мен эмеге чыгаргам. Ооз комустун калдыгы, ар түрлүү нефриттен жасалган тетигил ак нерсе нефрит тетиги. Агы, беркинси 2 ак кооздук. Анан беркил көгүш беркиси. Үчөө мына катар турат нефрит. Мына шакектер. Илгерки шакектер. Шакектин түрлөрү ошол. Коргошун шакек, күмүш шакек. Ол берки четкил эме сөйкөн эмеси ортосу түшүп калган. Эми канча миңдеген мына 70 жылдан бери жанакы жерде айдап, тебелеп, тепсеп, талкалап келатабыз. Анан эме болот да. Бул болсо аптаба дейт, чайдоос деп коет. Кумган дейбиз. Асылкы тарелкасы эмеси. Патносу илгерки. Анан мына бул жерде тыйындар түрлөрү бар мынакей. Мамбет Асан мунун кээ бирөөнү окуду. Анан бул эме мунун беттеринде кытайча жазуу бар экен, арабча жазуу бар экен, Чагатайдын тилинде жазуу дейт. Индиан жазуу дейт, аны билебейм мен. Анан бул ошол жерден табылган, колдонулган куралдар, таштар, ошол карапан түрлөрүн коюп койдук да эмесин. Сыныктарын. Анан бул жаан жебелери бул жерде. Бул наконечниктер, булар ушул бойдон табылган, жуулбай. Бул пилдин сөөгүнөн жасалган жаан жебеси. Пилдин сөөгүнөн жасалган. Булардын баары эмеси бар. Андан кийин бул жерде да ошол караханттердин тыйындары дейт, ошол жерден. Бул жерде 100төн ашык тыйын турат, мунун бир 75-и бир кумаранын ичинде табылды, кумарасы сынып калыптыр. Анан тигил ушул карабактын ичинен табылган окот. Эми карабайсыз, мына бул жердин астынан табылып казылып алгандан кийин, уже тиги абага чыккандан бери ошо тиги сырты окисление болуп, монтип дат басып тигил эметип кетип баратат. Азайып кетип баратат да. Анан башка эми сиреде жок деп эстейм. Мына бул ышкан кирпичтердин түрлөрү. 30-30, 28-28, 22-22, 16-32, 14-28 тибинде жасалган кирпичтер ушу бүт карабактын ичинен табылган эме. А мен сырттан жанакы жерден, чуңкурдан боо кирпич менен эле момун алып келгем. Башка жерден эме жок. Анан эми бул жерде карабайсызбы? Ошол кездеги куралдар.
Mon çot deyit, gerki dese de bolot. Bul çırak. Çırak. Mına boğular. Kıtaylar 748 жылы Suyap şaharını talqılaganda dual buskan okottur. Олар дуал buskan okottur. Ол дуалдын немесинде ушундай көп болгон экен. Bir тракторист айтты, Чоко деген. Мындан bir 20 жыл бар. Мындай көрсөтсөм айтат. Байке ушундайдын 5-6-ны үйгө алып барып салбадым, биякты токой айдап атканда таап алып дейт. Аны эмне кылдым? Аны пионерлер металлын өткөрүп жүргөн илгери Совет кезинде. Анан бул ошол жанакы жыгачка саптап алып эмени кылган экен. Анан муну азыр биздин немелер боорусундун соконун тиши дейт, соконун тиши эмес. Соконун тиши деген бир жагын көздөй мындай ийри эме бериш керек да. Анан таш куралдар эме билбейм мен муну эмне экенин. Мына таштан жасалган буюмдар мына. Таштан. Ар кайсы бул буюмдар ар кайсы кылымдарга таандык го агай. Эми ар кайсы кылымдар таандык дейм. Таш доорунан бери келип аткан окоттор экен да. Булардын көп эмесин биле бербейбиз да. Кандай эмнеге колдонгонун да түшүнбөйсүң. Дагы бир кызыктуу нерсе боул эки таш. Муну эмне экенин эч ким билбейт. Бул боюнча археологиялык энциклопедияларды бүт карадым. Дүйнөдө бир гана таш көрдүм ушундай. Эмеде Украинада Закарпатьяда ушундай бир таш бар экен. Башка эч жерде эчтеке жок. Анан муну көрсөтсөм этнографтар кандай бир оюн кол менен эметкен кыргыздын оюну дейт. Аны эмне деген оюн билбедим да. Анан мына бул жерде айтып атпаймынбы? Онун бетинде эмблема бар. Жанакы кыргыз тарых тил дегенде эмблемасы ушул. Анан бул дракон табылган. Муну бирөө сат дегенде саткан жокмун. Бул дракон Кытайдыкы. Кытайдан келген. Анан бул жердин баары мына кыргыздын оюлары турат. Мен мындан башка дагы Токтогул өрөөнүнүн экспонаттарын чогулткам. Токтогул өрөөнүн суу сактагычтан. А жерде мындай эме жок, кыргызга менен эч нерсе жок. Анан бул болсо жанакы чырак. Кадимкиле чырак. Бул чырактын биягы сынып калган. А бул жерде кыргыздын оюсу турат. Карабайсызбы, кирпичтер дагы аябай бышкан, сапаттуу экени көрүнүп турат, кынаптап салганы, өзүнчө башкача нефрит жана немелер табактары деп атасыз. Демек цивилизация укмуш өнүккөн жер болчу экен да, Аябай да, кыргыздар байыркы элбиз дейбиз да. Байыркы элбиз. Тарыхта дүйнөлүк тарыхта 9 империя болгон. Ошол империянын экөө эле калган. Бул Кытай империясы менен да кыргыз калган. Калган 7 жок болуп кеткен, ассимиляция болуп, же болбосо кырылып жок болгон. Кыргыз империя болуп турбу? Кыргыз деген Великое Державие деп Бартолд бекер айтылган эмес да. Киргизский Великое Державие деген ойлоп коюңуз мына. Биздин тарыхчылар мындай эметет да. Биздин тарыхчылар Ордо балык деп тетигил Орхон дарыясынын батыш жагындагы уйгурлардын борборун 840-жылдан 1225-жылга чейин кыргыздардын борбору болгон деп жазат. Картага чийишет, ошонун азыр картада отурушат. Ал калп, а жерде болгон эмес. 840-жылы ошол жерде 110 миң киши жашаган шаарды кыргыздар өрттөп, ташын талкан кылып кеткен. 1949-жылы орустун археологу Кишелев деген барып алып, ошол жанакы миңдеген адам жашаган шаарда жанакы үйлөрдүн ичин аңтарып, бир бүтүн жаргылчак таккан эмес. Бүт кыргыздар үйлөрдү өрттөп, анан жаргылчагын баарын чагып чыгышкан. А жерден эмне болуп кеткен? Бул манхейство деген динге өткөн уйгурлар вегетариан болгон, эт жеген эмес.
Булар жана заңга өткөн. Анан ошол мезгилде 9-кылымда өтө катуу кургакчылык болуп, ачарчылык болуп, анан эл начарлаган кезде кыргыздар жеңип алган. Кыргыздар ит жеген. Андан кийин анан ошол жерден биздин эмеден бияка кайтып келип мына могул шаарларды курушкан. Байлыктын баарын мына тиягы Онон дарыясынан тиягы тиги Уралдын суусуна чейинки жердеги байлыктын баарын чогултуп, бул жерде 100 000 деген бышкан кирпичтен салынган үйлөрдү ичинде байлыгы менен куруп, анан кыргыз каганаттын борбору ушул жерде турган. Анан биз кандай кылып муну өзгөртөбүз? Мына сиздер жаштар жардам беришиңиз керек. Агай, бул жерди сугарганда аябай канча күн суу жердин алдына барып анан сугарылат деп атпайсыңарбы? Анан мына бул жерде мына бул жабык кезинде мунун үстүнөн мен айдатчумун, айдатып тиги сугарчумун да. Мунун ичине суу кирчү экен да. Аны билбейбиз да. Анан кийин мен тигил бу жерден жумуштан кеткенден кийин мен 88-жылы кеттим башка жумушка. Анан кийин бу жерде жанакы ошо кездеги совхоздун октябрдын 60-жылдык атында совхоздун директору Сарынжиев Жолдошбек сенажный яма каскыла деп 2 яма бу жерге кастырылган. Тини тетягын көрдүңүзбү? Таш жаткан жак. Ошону калдырган. Анан ошондо бу жердин эмеси чыгып атпай кирпичи. А мен мынага чейин эле тиякты көрчүмүн кирпичтерди. Ол өйдө эмеде бассейнден ары кара. Анан анда мен мындай ойлогон эмесмин, шаар бар экен деп. Анан кийин мул касылып бүттү. Анан могу жак талааларды көрдүм. Өзүмдүн үйүм жанындагы эмелерди көрүп анан бул шаар бар. Анан шаарды жөнүндө бизде тарыхта жазылбайт да. Кочкор өрөөнүндө шаар бар деп эч жерде айтылбайт. Анан муну эмне болгон бул жерде кыдырган? Мына жанакы биздин Кумдөбөдөгү азыр барганда көрөсүздөр. Кумдөбөнүн өзүндөгү сепилди 1937-жылы ошо университетте Зима деген окумушту кылып көрүп кеткен экен. Анан 1944-жылы Беринчтан келип көрүптүр. Анан көрүп ошол 12-кылымдагы дөбөлүү Карахандиттердин шаары экен деп эле эме берген, аныктама берген. Бирок мында казуу жүргүзүлгөн эмес. Анан муну 1894-жылы Бартөт көлдү айланып жүргөндө Ковалев деген жардамчысы айтыптыр да, тигил Кочкор өрөөнүндө килтеген шаардын изи бар. Анан ошого баралы десе, тиги киши айтыптыр, араба жол барбы экен деп. Араба жол жок, ат менен барасыз. Бара албайм мен. Анткени 1893-жылы чөйрөнү кыдырып жүргөндө күзүндө бутун сындырып алып, анан ошо менен Санкт-Петербургга кетип, анан кийинки жайда келип, анан көлдү айланып чыккан. Бул киши 1893-жылы жазында Берлинде, Лондондо библиотекада 2 ай отурган. Суяп баласагын жөнүндө изилдеп. Анан келип алып, чүйдү бүт айланып кыдырып, таппай, анан көлдү айланып кыдырган. Анан бияка келбей калган себеби, жанакы араба жол жок болгондуктан чийеди атчан жалгыз аяк жол менен келе албайт да, буту сынык киши. Анан ошо менен бу жерге келген эмес. Анан бу жерди мына мындай эметпейин, кубат табал дейип баягы улам келип, бул Кочкор өрөөнүн тетиги чыгыш жагын тиги Ормонхан, жанакы Карагай булак, Сүттү булак деген жанакы Көксай коктуларындагы эмелерди изилдеген. Анан бияка 91-жылы жанакы биздин Жодонбеков деген директору бул жерди келип көрсөтүптүр, ошо менен эле туруп калган. Андан кийин муну мен түрткүлөп ошол ушуну казып сактайлы, тосолу, тарыхты ачалы деп жүрүп анан ушулга келип. Агай өлгөндө ошо кайсы улутта, кайсы жакта мындай ошондой ритуал жасалчу экен? Эми андай ритуалды мына биз мындай ошол эме карап келгенде мындай мумизирование же болбосо сыртын эме сактагандар Египетте эле бар да. Ошол жакта эле бар да. Египетте эле бар да. Анан бу жерде бизге кандай тиешеси? Бизге кандай тиешеси болгон дегенде бу жерде ошол бул курулуш өзү бизге мусулманчылык келилекте курулган курулуш деп эсептейм да. Анткени жана кирпичтердин бетинде
адамдын чөлөкөттөрү тартылган немелер бар эле. Кызыл экен агай. Кызыл кирпич, Кызыл шаар деген да. Жанакы Айкөл Манаста Кызыл шаар деп жазылып турат. Кызыл шаарды каптаткан деп жазылып турат. Үйлөрдүн ордулары бар, бышкан кирпичтен салынган. Ушул жерде мен 15 үйдүн болжолун билем. Бул жерде өтө терең казып деле кереги жок. 20 сантиметр казыш керек. 20 сантиметрден кийин эле бышкан кирпич стеналар. Бул жерде биз бала кезде кээ бирөө чуңкуруна кирип ойночубуз. Анан кийин 70-жылдарда бульдозер менен түзөтүп айдоо кылып салган. Азыркы убакта бул жерде арендага берилип, эл картошка айдайт. Анан бул жерде мына 2011-жылы ушул жерди кастырып, Кыргыз университети көргөн стеналарды. Кайра көмгөнбүз, анан үстүн кайра картошка айдап атышат. Анан мынакей кирпичтерин көрүп атпайсыздар буну. 1000 жылдан берки кирпич суу баткак эмнени гана көрбөдү. Эчтеке болбойт, бекем турат. Анан эми ушуну казып изилдеш керек. Кыргыздын каганатын борбору суяп турат ушул жерде. Мен үлүбой тарыхчы менен азыр мындай бет маңдай келсе жооп бергенге эмем бар. Жообум бар. Себеп дегенде суяп деген сөз суунун жээгиндеги шар деген сөз. Тарыхта жазылып турат. Анан эле кандайча тиги ак бешим чөлдөгү жарты кашык суусу жок жерди суяп деп казып атышат. 80 жыл болду казганына. Ой жерге бир 8 ай келип иштеп койсунчу, 8 ай. Кыргызстандын тарыхы ушул жерде жатат. Эгерде мен топурак үйлөр болсо карамак эмесмин. Бала кезимде мына 70 жыл болду. 5 жашымда келгем, ошондон бери ушул жерди аралап келатам. Жардам бериңиздер. Мына ушинтип кассаң эле кызыл кирпичтер чыгат экен. Астында кадимкидей эле шаар жатат. Бирок тилекке каршы Кайырбек аба 2017-жылдары каздырган экен. Азыркы тапта акыр чекер толуп, бул нерсе бааланбай, кайдыгер каралып жатканы өкүндүрөт. Байкелердин айтымында биякты казганда кадимкидей ушундай бышкан кирпичтер, анан үстүнөн 11 кат шыбалган мындай дубалдардын урандылары чыгат деп айтылат да. Анан азыр талаага барып көрдүк. Талаада ошол айдоо талаасында кадимкидей эле ошол кызыл кирпичтердин сыныктары жатканын көрөсүң. Анан бүтүндөй эле айылга тим эле асмандан ошол кызыл кирпич жаагандай бардык жерде каякты гана жер чукуба кызыл кирпич жаткан. Демек бул алдында ушунча чоң шаар жатат. Бирок тилекке каршы бул нерсеге Кайырбек абанын өкүтү бул бир дагы тарыхчы ушул тырмагын изиндей аракет кылып ушул жакка келгиле казалы деген эмес дейт. Өкмөт болобу, бийлик болобу иш кылып бирөө дагы кызыктар болгон эмес дейт. Ал түгөл бул жакта жашаган карапайым калктагы бул нерсеге кайдыгер карап атканы өкүндүрөт дейт.